Окуу жайдын студенттер менен мугалимдери 18 элдин маданиятын, улуттук тамак ашын, каада салтын көрсөттү. Гуманитардык билимдер факультети түркмөн элинин салтын чагылдырды. Кыз узатууда атайын кийиле турган кийимдин таржымалы баяндалды. Биз бүгүн Нооруз майрамына карата түркмөн элин көрсөтүп жатабыз. Бул биздин күйөө бала, бул биздин кыз, болочоктогу келин. Эгерде келиндин кийими турпаты жөнүндө айтып берсек, түркмөн элинин келиндери келин болуп келгенде ушундай кийимди 40 күн кийет экен. Өзүңүздөр байкагандай, ушундай асыл таштар менен кооздолот экен. Кийимдин көлөмү 36 килограммдан 40 килограммга чейин болот экен. Ушул кийимди 40 күн кийип жүрөт экен келиндер. Ар бир улуттун ашканасы кийимдери айырмаланып турду. Кыргыздын суусундуктарынын бардык түрү коюлуп, келгендер даам сызышты. Жогорку деңгээлде даярдалган иш-чара конокторго өзгөчө маанай тартуулады. Бул жакта улуттук баалуулуктар, улуттук тамак аштар көрсөтүлүп атат. Бул жакта мен таң калган нерсем өзбек улутунда, тажик улутунда, дунган жана башка улуттарда өздөрүнүн ошол улуттук суусундуктарын, жемелик ичмеликтерин көрсөтүп атышат. Бирок мен ойлойм, өзүбүздүн кыргыздыкына баары бир жетпет. Бул жерде башкача болуп жатат, мындай өзгөчө, мындай биринчи жолу көрүп жатам. Мындай көңүлдүү болуп, аябай жакшы болуп атат. Баары сонун болуп атат, ар кандай кыргыздардын түрлүү тамактары, баары тең даамдуу, сүмөлөк да бар экен, бүт баарын жедик. Бүгүн биз Арапаев университетине келип, кыргыздын улуттук суусундуктарын жана тамак аштарын көрүп отурабыз. Жана бардыгынан даам сызып көрдүк, баары абдан даамдуу. Алас, 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 арбаледен калас. Иш-чара өлкө башчынын инсандын руханий, адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын алкагында уюштурулду. Улуттар аралык ынтымак, кызматташтык менен достукту чыңдоого багытталган. Мына өзүңүздөр көрүп болгондой, ушунчалык улуттун баалуулугу, анын ичинде тамак аш маданиятына басым жазадык. Жаш окумуштуулар үчүн, студенттер үчүн мотивация, анткени улуттук баалуулуктарды аңдап билүү, аларды изилдөө биздин милдетибиз. Ошондуктан бүгүнкү иш-чаранын мааниси студенттер үчүн өтө терең жана зор деп биз ишенебиз. Ошондой эле көктөм аталышындагы колөнөрчүлүк жана сүрөт көргөзмөсү ачылды. Жаңыруунун жаңы жылдын башталышы болгон Нооруз майрамынын жөрөлгөлөрү жасалды. Перизат Куттубекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.